Жылдыз Муслимованын консенсус автордук уктуруусунда ийир отуруп түз кеңешебиз. Анткени максатыбыз бир. Күч бир. Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Бүгүн адаттагыдай эле биздин программа түз эфирде Марал радиосу аркылуу, телевидениеде санариптик форматта 24 ТВ аркылуу көрсөтүлөт. Бүгүн биздин консенсус программабыздын коногу жазуучу, публицист, тарых, философия жана табигый ар түрдүү илимдердин тармагында синтезделген ой калчыган ойчул агабыз аалым Чоюн Өмүралиев. Чоюн агай, айтсаңыз эми сиз экөөбүз биринчи жолу 95-жылы Теңирчилик деген китебиңиз жарыкка чыкканда Каганат деген менин автордук көрсөтүүмө Чыңгыз Төрөкулович экөөңөр сүйлөп бердиңер эле. Ошондон бери эле сиз коом, мамлекет, Теңирчилик, анан мына акыркы кезде мага 3 китеп алып келип беришти. Буруттамга Баянкат, Буруттамга Төрөн тил деген. Эми бул аябай чоң илимдер экен, чоң ойдун шундуктуудай орошон ой менен илимдин бир ашташкан жериндеги эмгек экени көрүнүп турат. 93-жылдан берки ушул мамлекет жөнүндө ойлонуп келаткан ишиңиз бүгүнкү күнгө чейин анын бир ыраттуу системага түшпөй келатканыбыз сизде кайсы дагы ойлорго түртүп атат? Анан могу ошол мамлекет жөнүндөгү биринчи ойду баштасак. Жакшы болот. Өзү Жылдыз карындашым билесиң, мен өзүм кесибим филолог, адабиятчымын, тилчимин. Анан өзүм ушул адабиятка бир кирип, ушул жактан өзүмдү сынаймын деп адабиятка көп даярданган адаммын да. Дүйнөлүк адабиятты көп окудум. Кыргыз адабиятын, башканы, поэзияны өзүм азыр көптүр жаздым. Бирок чоң адабият жазайын деп абдан казып окуп, өзүм ушул жакка даярданган адаммын да. Анан бирок мына 91-жылы эгемендик келди. Эгемендик келгенде ушул эгемендик биздин баарыбыздын жолубузду, көпчүлүгүбүздүн жолубузду бир өзгөчө бир нукка салып кетти да. Себеби мурдага чоң совет деген державанын курамында жашадык. Көп нерсеге башыбыз деле оорчу маселе, жалпы идеология, жалпы дүйнөлүк алкактагы кыргыздын орду деген маселелер жок эле да. Советтер Союзунун алкагында биз үчүн чоң борбор ойлонуп, чоң борбор иштеп, ал жактан мындай беймарал элек да. Анан мына 91-жылы эгемендик келди. Мамлекеттин алдында, элдин алдында каяка барып, эмне өнүгөбүз деген чоң маселе турду да. Ал эмес ошол кезде жалпы коомчулукту илимий чөйрөнүн баарын бир толгондурган, апкарткан маселе болду да. Ал эмне дегенде, баягы биз мурда айтчубуз да мактаныч катары. Биз феодализмден капитализм деген чоң тепкичти баспай туруп аттап өтүп кеттик. Секирип жазадык. Секирип жазадык деп айтчубуз да. Мына улуу орус элинин шарапаты менен секирип кеттик деп. Анан эми мына ырынык заман менен бетме-бет келип калдык. Эми эмне кылабыз деген чоң соол турду да. Көрсөк коомдук өнүгүүнүн тепкичтерин сөзсүз ыраттуу басып өтүш керек экен. Эгерде басып өтмөйүнчө адам ошол элдин тарыхында тажрыйбасы катары топтолуп калбаса, алдыга өнүгүш жок экен деген чоң маселе турду да. Демек кааласак, каалабасак дагы капитализм деген тилкени, рынок деген системаны басышыбыз керек экен деген чоң маселе турду. Биз аны четинде көргөн жокпуз да чындыгында. Анан ушунда коомду апкарткан маселе ушул болду. Эмне кылабыз? Мына эл, башка мамлекеттер информациялык коомго заманга кирип келишти. Постиндустриалдык коомдо жашап атышат. Эми биз артка 300 жыл артка ыргып, жапайы капитализмди эми баштайбызбы деп коомдо ушундай апкарган абал турду да. Анан ошондо көпчүлүк баягы кайдыгер эмес жаран катары мен дагы абдан түйшөлгөн учурларда абдан башымдан өткөрдүм да. Анан менин өзүмдүн белгилүү деңгээлде ага чейин бир аз даярдыгым бар экен, байкап көрсөм. Себеби жана тарых жазам деп, адабият жазам деп, тарыхты да көп окудум беле да. Ошонун ичинде көчмөндөрдүн тарыхын абдан көп окудум. Мага ошол өзүмө бир чоң камылга болгон экен деп ойлойм да. Анын үстүнө ошол мезгилде баягы Советтер Союзунун Горбачевдун кайра куруу мезгилдеринде жаңы нерселер агым келип, мурдагы тыюу салынган нерселерге азыр көптүр кол жетип, ушинтип баштадык да.
Анан кээ бир тыюу салынган адабияттарды мындай жашырын жолдор менен билген кишилер таратылып окушчу эле да, окучу элек. Ошондо жана демократия деген эмне, рынок деген эмне, кантип баягы бирөө өлмөйүн, бирөөнө күн жок дейт. Кантип күчтүү элдер башка элдердин үстүнөн үстөмдүк жүргүзүш үчүн эмне деген айламалдарды ойлоп тапкан деген адабияттарды, жашыруун адабияттарды окуп калдык да. Анан белгилүү деңгээлде камылган бар экен. Анан 91-жылы эгемендик башталгандан кийин коом жанам чайпалып калды. Издей башташты өзүнүн жолун. Анан конституция түзүш керек деген маселе келип чыкты да. Анан конституция түзө баштаганда карасак эле баягы ага чейин менин окугандарым коомду кантип адаштырып алып кетүүгө болот. Кантип бир элдин үстүнөн экинчи элдин үстөмдүгүн орнотууга болот. Жанагы демократия деген кооз түшүнүктөр менен, сөз эркиндиги деген түшүнүктөр менен толтурат көп механизмдери. Ушул жолдор менен кантип башка элдерди, айрыкча маңыроо жаш жаңыдан эгемендикке келген элдерди өзүбүзгө ээрчитип көз каранды кылып алабыз деген маселелер туруп калганын көрдүм да мен. Артыкча мына бул конституциянын биринчи баягы конституция кабыл алынып баштаган мезгилде мен анда Асабада иштечү элем, анан редакция тапшырма берди. Ошол конституция кабыл алына баштагандан биринчи күндөн эң акыркы күнгө чейин радионун кулагында туруп гана 10 апрелде башталды талкуу. 10 апрелде башталды, апрелдин аягына чейин жүрдү го, мен эсимде. Ооба, 5-майда кабыл алынды. Ооба. Анан ошондо бүт угуп отурдум. Анан ошондо мен баягы абдан мындай бир өтө бир катуу бушайман абалга түшүп келдим да. Көз көрүнө эле мамлекетти бир таптакыр башка өздөрү каалаган жолго алып кетип атты да. Көрсө ошондо биздин мына чоң илимдер академиябыз турат, советтик нускада табияланган аалымдарыбыз турат, даяр эмес экен. Коом биздин илимий чөйрө даяр эмес экен да. Анан жакшы ушунда баягы кайрылы коммунисттер кантса да ушулар рынок дегенге кичине тоскоолдук кылып, советтик психология бар, тоскоолдук кылып отуруп, жана ура демократтарга, темин демократтарга каршылык көрсөтүп атып, дагы көп өтө радикал нормалар конституцияга кирбей калды да. Бирок ошентсе дагы тигил мен жашыны жок, баягы Акаевдин кеңешчиси Левитин эле, Левиттин артында болсо чоң сырткы дүйнө жатат. Ошону менен алардын биздин конституцияга өздөрү каалаган нукка салып кете турган нормалар түшүп калды да. Демек сиз 93-жылдагы биздин конституцияга ошол кезде алынган каршы адамсыз. Ооба. Эми азыр буга келели. Азыр бир аз убакыт бар, ага анан тагыраак конкреттүү түрдө кай жерде экенине токтолобуз деп ойлоп атам да. Мен ойлоп атам, эмне болсо да мамлекет баягы коом деген бир негизге бир форматтын негизинде бекемделиш керек да. Анан мен сиз жөнүндө Жаңычыл Чойын Өмүралиев туурасында жакшы жазылган бир баян бар экен. Ошонун аягында карап көрсөм, сиз Самат Кадыров менен зөңгүлөш иштептирсиз бир лабораторияда. Ал кишинин жана уңгу талаа физикалык уңгу талаа идеясы, ошол философиясы жана сиз айткан чаң баскан китептердин арасында көпкө жатып калды да. Мен балким сиз ушул жөнүндө айткыңыз келип атат, ушундан баштагыңыз келип атат. Ооба, себеби мындай болуп атат. Эми биз баягы укукчул мамлекет курабыз дедик, гражданчыл коом курабыз деп атабыз. Укук деп, мыйзам сыйлаган мамлекет курабыз деп абдан көп айтып аттык да. Бирок укук дегенди айтып атканда, укуктан мурда укуктун уңгусу деген түшүнүк бар. Орусча источник права дейт. Ошол укук эмнегедир бир нерсеге таяныш керек. Булагы, укуктун бир булагы болуш керек, бир негизге чоң таяныш керек. Ал эми дегенде айланып келип эле баягы чоң философияга, чоң бир бай түпкө, фундаментке таяныш керек да. Эми ошол жок болуп атты. Биз жана конституция кабыл алабыз деп атабыз. Негизи конституция кабыл алынаардан мурда улуттун бир философиялык негизи иштелип керек да, иштелип калыш керек. Анан ошол философиядан замандын талабына жараша идеология жаралыш керек. Анан конституция деген ошол идеологиянын мыйзам, актылык чагылышатары баш мыйзамдын нормасына салынган мыйзамдык эле чагылыш болот. Башча айтканда конституция дегендин өзү бул философия, бул идеология өзү. Мына биз карабайсызбы? Улуттук идеология деп канча жылдан бери айтып жүрөбүз, табылбайт, жок. Каякта? Улуттук идеология деген так ошол конституциянын өзү да, ошонун өзөгү.
ушунун өзөгүнө чөгөрүлгөн Тиреги ооба, жанагы. тиреги. Анан ушуну издегенде мен эмне кылдым? Өзүңүз айткандай, ошо Кадыров Самат агайга жолугуп калдык. Аны Эдилбек Сарыбаев деген абдан бир Кыргызда жакшы мындай алдыңкы немен өз учурунда көрө билген, козгогон бир жигит бар. Ошол киши ошо кезде жаңыча ойлонгон кишилерди топтоп, өзүнүн Кыргызчер деген университети бар эле. Ошондо атайын Уңгутала теориясы жана философиясы деген лаборатория ачты да. Ал киши физик башчысы, лабораториянын башчысы, бизди болсо ушунун философиясын издегиле деп тапшырма койду. Анан ошондон улам кирип кеттик да. Негизи менин өзүм атам физик, математик мугалим. Мен баягы буяка тез кирип кеткендин бир себеби Тегиңизде бар экен да. Баягы мектептен баштап, илгери природа, знание, сила, анан техника молодежи деген муш журналдар чыкчу 60-жылдарда. Ошолорго көзүм каныгып, мындай бир туюк керетим менен кирген экенмин деп ойлойм да. Сугарылган кезде жакшы сугарылды. Орустар жана подсознание деп коет го, ошол подсознательно, кереттен, ичкериден, интуиция менен кирген экенмин деп ойлойм да мен. Анан Кадыров менен иштегенде эле бат анын немесине кирип кеттим. Анан эмнеге көзүм жетти? Биз эми кыргыздар мындай улуу нерселерди, чоң нерселерди айма сырттан издеп көнүп калган элбиз да. Өзүбүздөгү кенендикти, айкөлдүктү, тереңдикти көп мындай аңдап биле бербейбиз да. Өзүңдүн улуулугуңду, өзүңдүн мындай байлыгыңды аңдаш үчүн сөзсүз сырттан башка бир элдин дүйнөсүн билиш керек. Деги эле дүйнөсү кандай акыбалда, ушуну көз алдыга колдон келишинче мындай түшүнгөнгө аракет кылыш керек да. Эми ошондо мына азыр 20-20 жылым эле, азыр мына 21-жылым келди. Биз могул дүйнө абдан өнүктү, илим өнүктү, дүйнө илими, философиянын тармактары кетип атат, айланайын табык илимдердин түрлөрү кетип атат. Бирок ушунун баары бирип келип, азыркы күндө адамзаттын илими, бүт дүйнөнүн илими эң башкы нерсени айтып бере албай атат. Эң башкы нерсени. Жана Фундаментти, байтүптү айтып бере албайт. Мына могу биз жашап жаткан дүйнө кандай дүйнө? Эмне болгон дүйнө? Мунун негизи, уңгусу эмне деген маселеге келгенде, дүйнө азыр ушунун башын таба албай чарпылып отурат эмгиче. Мен ушуну Сиз аракеттенгенсиз, ооба. Мен ушуну мындай сизге көрүшөргө элестирүүрөөк болуш үчүн мындай чийме менен чийип көрсөтө элем да. Камерага көргөзсөң. Мына өзү мына дүйнөлүк могу табиятты таанып билгенде бир 3 чоң илимдин көкүрөк илимин салаш турат да. Так илимдер. Биринчи табык илимдер турат, экинчи философия турат, үчүнчү диндер турат. Табык илимдерге келгенде бул азыр бир чоң дүйнөнүн негизин таап бере албай атат булар. Классикалык физика бар, Ньютондордун физикасы бар, бул өзүнчө жашап атат. Экинчи Эйнштейндин салыштырмалуу физикасы жашап атат. Үчүнчү жана классикалык. Үчүнчү Эйнштейндики салыштырмалуу физикада, үчүнчүсүн жанагы кванттык физика деп коет, атомдун ичиндеги субатомдук дүйнө. Анан төртүнчү синергетика деген да чыкты. Ушул илимдер, физика илимдер бирин-бири макулдабай, баштары кошулбай, ар башка жашап жатып атат азыр. Мына бизге баары жайында сыяктан көрүнөт. Бирок дүйнөнүн негизи физикалык портретин бул илимдер тартып бере албай атат. Жок азыр, жок. Ушуну Кадыров жана Уңгутала дегенде могул физикалык теориялардын баарын башын кошуп бир жерден Уңгутала, мен аны теория единого поля деп орусча айтылат. Уңгусу бирөө болот, ошон үчүн Уңгутала деп котордум да. Мына Кадыров ушул экини таап берди. Бул ачылгандан кийин ар жакта көп маселе чечилип кетет экен. Себеби бул жерде эми философия. Философияны илгерки эле ойдон караганда көп агымдар кетип аткансыйт, бирок жыйнай келгенде 3 эле чоң философия турат. Илгерки идеализм, классикалык идеализм, экинчиси материализм, болбосо материя, идея болуш керек. Экөө бир чогуу, төптүк деген бар да. Төпчүлдүк, философиянын тилинде төпчүлдүк деп коет, тождество. Материалистердики туура болот, идеалисттердики туура болот. Экөөнүн бириккени башы кошулганы чогуу болот, төпчүлдүгү, тождествосу туура болот да. Мына ушуга кире элек азыр дүйнөлүк философиялар төпчүлдүк
экөө жетелек. Экөөнүн материалисттер жашап атат, идеалисттер жашап атат. Анан эми дүйнөлүк диндер үчүнчү. Диндерди билесиз, эми дүйнөлүк чоң диндер үчөө турат да. Агыл жаш улусунан санай келгенде Буддизм. башында буддизм турат, бери келгенде христианчылык турат, анан ислам турат. Эми булар дүйнөлүк диндер деп айтылып калган үчүн айтылып атат. Болбосо ведалар турат, Кытайлардын чоң илимдери турат, даостордун илими, конфуцийчилик, бу Иеговалдын илими турат, ведалар турат. Булар дүйнөлүк дин деп айтылбагандыктан аларды мындай кичине тигилчөөнөн айтып атабыз. Мына булар ар башка жашап атат. Азыркы күндө дүйнөлүк диндердин бир негизги уңгуну издеген издешпейт да булар. Бириникин бири кабылдабайт да. Ушу жерден эгерде ушулардын баардыгынын оңгусунда жана сиз айткан талаанын негизинде теңирчилик турат десек жаңылбайбызбы? Мына мен ошого сиз туура айтып атасыз. Азыр уже эмелек дин жөнүндөгү сөздү айтканда мына Назарбаев акыркы канча жылдардан бери 10 жылдан ашып кетти го дейм. Астанада бүт дүйнөлүк динчилдердин баштарын кошуп бир жыйын өткөрүп атат. Диний бир толеранттуулукка келели, бир саналаштыкка келели, бир бүтүн бир көз караштарды калыптандырганга аракет кылалы деп атат да. Бирок буга дин такыр болбойт да. Дин ар биринекин өзүнүкүн эң акыркы чындык деп санайт да, биринекин бири моюндабайт. Мына азыр биз жашап аткан дүйнө ушундай акыбалда. Эми мына мен жана сиз айтып аткан изилдеп атканым биздин жана манас илимибиз, теңирчилик илимибиз, ушулардын баарын башын кошкон жерде, могу жерде бир чоң тегиздик турат. Биздин илимибиз, мен иликтеп аткан кыргыздын манасы, кыргыздын жана телегей система деп берип атабыз, ушул могу жерде илим болуп атат да. Белгилүү деңгээлде мен мунун бир топ оңгулуу жерлерин кармап калдым деп ойлоп атам. Себеби баягы физикасы чечилип атат да. Ушул жерден бир суроо бергиңиз да, Чөймбекке мына айтсаңыз, сиз Самат Кадыров физикалык жагын бүтүрүптүр, алымдар философиясы жанагы эми идея менен материалдык көз караш кандай төп келет, ал да маселе экен, диндер өзү бири-бириникине жол бербей келатат. Демек жалпы дүйнөдө адамзат ушундай бир уңгуну таппай турсанда кыргыздардын табышы кыйын экен да. Жок, мына бул Кадыров уңгусун таап берип атат эң башкысы. Эң башкысы жанагы материянын эң биринчи бай түбү, биринчи бүдүрү табылгандан кийин бул философиянын маселесин чечет. Буйрса. Философияны чечет. Философиянын маселеси анан табык илимдер чечилгенден кийин эми дин жанагы өзүнүкүн талаша берет. Бирок акыры эң чоң чындыкты издөөгө аркасы болуш керек. Өзү диндерде ушинтип атат. Ар бир илимий жаңылыктарды өзүнүн баягы коросунан, өзүнүн көз карашынан чыгып түшүндүргөнгө аракет кылып илим менен жуукташкысы келип атат. Бүт өзүнүн ички арсеналын кыймылга салат да. Бирок көшөкөрлүк да бул жерде көп нерсе. Мындай бир суроо өзүнөн өзү туулуп атат, анткени бул чоң дүйнөлөшүүдө башка элдер жөнүндө сөз мындай айтпай эле коелу. Кыргыздар дүйнөнү өзүнүн баягы нарк насили мурастары менен гана таң калтырабыз, туурабы? Анткени биз ошол чоң диалогко кирерде бир жаңы компьютер ойлоп чыкпайбыз. Чоң дөшө заводдорду сала албайбыз, андай мүмкүнчүлүк жок азырынча. Ошол учурда мына сиздин азыркы үстүндө иштеп аткан өмүрдү, ден соолукту, азыр убакыттын баарын арнап койгон иш бир өзүнүн ордун табат деп ишенесизби? Анткени бул шумдуктуудай чоң ойчулдардын отуруп сүйлөшө турган темасы да. Бул мен мисалы ушул ишке өзүм мындай ишенгендиктен башымды сайып баардыгын жыйыштырып коюп отуруп атам да. Мен өзүм буга абдан ишенем. Ар бир кыргызга бул тык этип көңүлүнө отура алабы ушул? Мен бул чоң илим өзүңүз айткандай, буга убакыт керек. Муну ачып бериш керек да, убакыт керек. Аракет ушуга болуп атат. Өзү негизи биз көчмөндөр. Мына көчмөндөрдүн жан дүйнөсү, көчмөндөр өзү эмне деген эл, бул иликтенбей келип атат да. Бизди башкалар иликтешкен. Биз башкалар аркылуу өзүбүздү таанып, үйрөнгөнгө көнгөн элбиз. Өзүбүз эми жанагындай дүйнөлүк илимдер менен таанышкандан кийин, алардын ички тереңдигине киргенден кийин, анан өзүбүздү бир жаңы деңгээлден аңдап түшүнө баштайт экенбиз да. Мисалы мен өзүм жана сиз айткан теңирчиликке эмне болуп келдим мен. Мына кыргыздын салт санаасын, манасын 1000 жолу окуй бериңиз, ал жактарга келиш кыйын. Мен мисалы адабиятка кызыгып жүргөндө япондордун поэзиясына аябай кызыктым да. Булардын дзен поэзиясын, дзен философиясы түзөт да өзөгүн. Дзен буддизм деп коет. Анан дзен буддизм дегенден кийин буддизм деген эме деп буддизмге
кирип кеттим. Анан буддизмдин, Кытайдын жана даостордун философиясын өркүндөтүп чыккан буддизм менен ширеткен агым бар. Чан буддизм дейт. Аны окудум. Даостордун илимине чөмүлдүм. Ушинтип чоң чыгышты артып келгенден кийин гана анан кыргыздын өзүнүн тереңдиги ачыла баштайт экен да. Анан көрүнө баштайт. Ошончо чоң дүйнөнүн баарын артып келгенден кийин. Себеби ошонун баарына биздин түпкү ата-бабаларыбыздын терең илими чачырап тарап кеткен да бул жактарга. Ошол өзүңдү жанагындай айланма жол менен айланып келип өзүңдү тааный баштайт экенсиң да. Мен ошондуп өзүбүздү тааный баштадым. Мисалы, жанагы эмелек бүтүндүк жөнүндө ааламдын бирлигин, түпкү бирлик деп айтып атпайбызбы? Мен ошону өзүбүздүн кыргыздын жанагы теңир таанымында кандай чагылат, кандай көрүнгөн, шуну мындай айта кетсем деп турам да. Кыргызда 9 теңири деген түшүнүк бар. Анан 99 теңири деген түшүнүк бар да. Анан муну баягы түшүнбөгөн элдер, жана монотеизм дегенди уран кылып жүргөн элдер, ой бул политеизм экен, көп диңдүүлүк экен, көрүнгөнгө ташка, сууга, отко, көккө, эмне көзүнө көрүнгөн баары сыйына берет экен, 99-дун баары деп мындай бир кине коюшат да. А бул чындыгында жана дүйнөнүн эң түпкү биримдигин уңгусун кармаган түшүнүк да мында. Мисалы, бири-бирин ажыратып салбаган. Ооба, мына жана 9 теңири дегендин схемасын мына мондай деп берсек болот да. Могул өзү теңирдин байыркы таштарга түшүрүлгөн символ ушул. Бул диңгир, шумерлерде диңгир деп жазылган белги ушул. Эми муну төрт тарапты төп төгөрөктүн баарын ушул түшүнүк менен түйүп койгондо кыргыздар кандай дегенде 9 теңири, көк теңири төбөдө, көк теңири, жер теңири дейт. От теңири, суу теңири, күн теңири, ай теңири, тоо теңири, жылдыз теңири дейт да. Ошондо алар түгөйлөштүк катары көрүнөт. Күнгө ай түгөй, отко суу түгөй, күнгө ай түгөй айттык, көккө жер түгөй, карабайсызбы? Ушуну биздин ата-бабаларыбыз миңдеген жылдык баскан жолунда, булар табияттан киндиги ажырабаган элдер да. Киндиги ажырабаган эл түпкү табигый илимден мындай ажырап кетпеген эл да. Мен ушуну мындай формула менен айтып жүрүп атамын. Бүкүлү дүйнө, бүкүлү көкүрөк. Дүйнө бүтүн, бүтүлү дүйнө, көкүрөк да бүтүн. Биз ошо ааламдын бир бүтүндүктүн бөлүкчөсүбүз да. А жана батыштын илимине барганда, буланба адамзат таанып кетип баратканда, биягы физика, биягы биология, тиягы математика деп бир бүтүн нерсени бөлөк дифференциациялап түшүндүрүп кетип атпайбы? Анан кайра чогулта албай калып атат. Көкүрөк чачырап кеткен. Ааламдын бүтүндүгү көкүрөгү бүтүн дүйнөгө гана ашылат да. Мына биздин кыргыздардын, көчмөндөрдүн башка батыштагы эч бир элдер биле албаган, жете албаган, өзүбүз дагы баалап биле элек, кадырына жете элек эң башкы касиетибиз өзү ушул да. Көкүрөгүбүз көк менен, аалам менен бир бүтүндүктө турган элбиз да биз. Ошонун баары мына ушундай болгондон кийин, мына караңыз, өзү философияда диалектика деген чоң түшүнүк бар да. Өзү диалектикалык ой жүгүртүүгө жетмейинче философ болдум деп айтыш кыйын. Лениндин Бухаринде бир жакшы сындаган жери бар. Бул ушунчалык билимдүү эле дейт Бухаринде. Бүт болгон билимдердин баарын билет эле дейт. Бирок бир гана жери диалектиканы түшүнчү эмес дейт. А диалектиканы түшүнбөгөндөн кийин ал баардык жана кубулуштардын ички бири-бирине өтүшкөн, этишкен таасирлерин баарын кармай албайт, коомдук кубулуштарды түшүндүрүп бере албайт. Бул диалектикадан адамзаттын чоң илими да тапкан. Эми ушуга келгенде, мына биздин көчмөндөрдүн илими ошол диалектикадан да бийик чыгып кеткен да. Мисалы момунда көкүрөк менен таанып, ана булар карамаршылык дейт да. Мына күнгө, көккө, жер каршылыктар катары баалайт да булар. От, ысык, суу, муздак. Тоо жерде, мисалы, жылдыз асманда буларды эки чектеги карамаршылыктар катары түшүндүрөт да. Буларчы. Кыргыздар андай түшүнгөн. Түгөйлөштүрөк. Ошол кыргыздар кандай түшүнгөн, түшүндүрүшкөн, ошону айтсаңыз, кандай түшүнгөн өзү? Анткени мынабу идеянын баардыгы ишке ашыш үчүн акыры биздин тарыхта, биздин ата-бабанын берген нерсесинде биз көөдө менен, көкүрөк менен түшүнүшүбүз керек, билинтпей. Ошого баардык кыргыз даярбызбы? Эмне кылышыбыз керек? Сиз кантип көкүрөгүңүз менен түшүндүңүз? Ошол суу муздак,
муздактан отты кандай сездиңиз? Эми бул өзү ушул ата бабанын өзүнүн эле таанымында жатат. Сөзгө түйүлгөн ушунун баары. Салт санасында чөгүп жатат. Жанагыдай чоң дүйнөнү окуп киши көзү каныгып, көкүрөгү каныгып келгенде жана бүтүндүктү кармай баштайт да, кармай баштайт. Мисалы, мен эң жөнөкөй нерсени айтайын. Кыргыздар эркекти мына күн менен символдоштурат да. Күндүн байыркы шумелердеги күн кудай деп айтат, күндүн ээси деп аталат, ут деп айтылат. Эми караңыз. Анан жылкыны менен символдошот. Себеби күн эртең менен чыкты дагы күн батышка бир күн деп атып атат. Уч каяк бат деп атат. Ошону менен күн аркылуу эркектик башталышты символдошкондо биздин ата бабаларыбыз. Ошон үчүн ат, жылкы, ата, от, эр башат. Эр башат да. Эми үр башатты же аял ургачы башатты кантип айтып атат. Мына ай, уй, аял. Көрдүңүзбү? Күндүн өзүндө ат, от, ата бир түшүнүк жатып атат. Аял деген түшүнүктүн өзүндө ай, уй, аял. Көрдүңүзбү? Ай. Ургачынын символу ай болуп эсептелет. Эми күн менен ай түгөй. Күн менен ай карамарчылык эмес да. Күн болбосо ай жок, ай болбосо күн жок. Түгөйлөштүк. Ушуларды биздин ата бабалар жана сөзгө түйгөндө, баары сөздө жатат, анан салт санасында жатат. Анан мисалы жол деп коет. Азыркы биздин бу дүйнөлүк илимдеги, азыркы биздин бир чоң көйгөй бул да. Мисалы укук жана милдет деп айтып атпайбызбы? Кыргыздар жол деп койгон да. Жолу улуу, жолу кичүү деп коет. Жолу улуу дегенде эле укугу биринчи алдыга суруп чыгат да, милдети экинчи орунда калат да. Жолу кичүү дегенде милдети биринчи планга чыгат, укугу артта калат. Мына мисалы, бирок экөөнүн ортосунда шайкештик, гармония болуш керек да. Мисалы ата менен бала. Атанын жолу албетте улуу, баланын жолу кичүү дейт да. Кичүү. Бала демек, баланын милдети биринчи орунда турат, атанын алдында да. Ошол эле мезгилде атанын баланын алдында дагы милдети болот. Жоопкерчилиги болот. Бул гармониялаштырган нерсе да. Бул салттагысы. Ошол мен эмелеки жана тогуз теңир дегендин өзүндө мына жол теңири деп коет. Тогуз теңиринин баарын көрсөткөнүн ортодо жол теңири. Бул жүл деген сөз да, жүлүн. Жана манас деген түшүнүктүн өзү жүл, бүт баарын кошуп чогултуп турган нерсе ушул да. Анан экинчи эми жүлүн деген мына физикалык көз менен караганда ал сөөктүн ичинде болот, өзөк. Ал жүлүнгө жетиш үчүн, анан жүлүн какшаш үчүн же жүлүн жылыш үчүн шумдуктуудай күч керек, туурабы? Ошол сөзгө мындай сөзгө катты, кыргыз сөзгө каткан дегениңизден улам, бурут тамга баян кат деген ошо Кытайдын тилин Конфуцийдин ушул чыгармаларынын бардыгын ушу китепке которуп турсуз, бирок Чоюн байке деги эле Кытай тилин өздөштүрүү, анан ошол Кытайдын негизин түзүп турган кыргызды деп сиз жөнүндө жазылган тиги макалада жазылыптыр. Ушуну кандай түшүндүрөсүз? Эмне туруп келип эле улуу Кытай кыргыздар улуу Кытайдын негизин түзүп калдыбы да? Ушул кызык да, кызык суроо. Бул көп биз баягы буга чейинки дүйнөлүк илим жеткен, окуткан позициядан чыгып ойлонуп атабыз да. Анан чындап бул жака кирсеңиз, өзү биз Кытайды сырттан туруп эле баары бир дүйнө катары элестетебиз да, эсептейбиз. Чынында Кытай деген өзү өтө татаал дүйнө. Кытайда эки тил бар. Байыркы жазма тил бар. Анан экинчи оозеки айтым тил бар. Мына азыркы Кытай, мен Кытайда нихао деген сөздөн башканы билбеймин. Бул айтым, оозеки тили, сүйлөшмө тили. Байыркы жазма тили бул веньян деп айтылат да, веньян тили. Веньян тилин, жазма тилин азыркы кытайлар өздөрү түшүнбөйт. Муну которуп окушат. Конфуцийдин байыркы чыгармаларын, же болбосо даостордун байыркы чыгармаларын азыркы кытайлар өздөрү которуп окуйт. Түп нускадан окушпайт. Кызык нерсе бар да. Анан ошол түп нусканын ичинде өзү иероглифтердин жазуунун келип чыгышы мындай да. Байыркы жана аска таштагы жазуулардан, сүрөттөрдөн акырын иргелип калп отуруп, анан биякта ин жазуусу деп айтылат. Бизде жана Бөйөнкан, Чаянкан деп манастын түп каталары делген. Ошо Бөйөн жазуусу экен, менин илгимде келсем да. Анан Бөйөн жазуусунан бери келгенде бул 17-кылым менен 11-кылымдын ортосу. Биздин заманга чейинки.
11 кылымдан 3 кылымга чейинки мезгилде жоо жазуусу деп коет. 11-ден 3-кө чейин. 3 кылымда гана азыркы биз окуп аткан Кытайдын иероглификасы ушунда гана калыптанып бүтөт да. Бул мезгилде жана дуал курдурган Цин Шихуанди деген өтө чоң катуу Кытайдын тарыхындагы улуу император болгон, жана Цин империясын курган, борборлоштурулган, биринчи империяны курган адам ушул да. Ушундан кийин жаңы Кытай башталат. Ал ар жакта Кытай көп башка, ар жакта көп чатак бар. Мына ошо Конфуций ар жакта жатат. Ошол ар жактагы жана ойлелек. Мына менин момунда ошо Конфуцийдин өзүнүн түпкү жана Лун Юй, анан классикалык китептери бар да, Шидзин деген ныр китептери бар. Ошолордун ичине кирип, анан жанагы жазууларды чачып жиберип туруп окусаңыз, мундап кайра жыйнап окусаңыз, биздин түрк тилиндеги, кыргыз тилиндеги сөздөр, окуулар чыгып атпайбы? Ошол окууларга, ошол маанилерге Кытайлар кийинки жанагы айтым тилинин, оозек тилинин добуштарын көчүрүп баштырып койгондо ар жакта биздин тил жатат, биздин сөз жатат. Мен ошол жакка кирип калдым да. Жана таштагы сүрөттөрдү иликтеп отуруп, онуна келип отуруп, бул баягы Ньютондун башына бир алма капыс кулап түшүп ачылып кетет. Ошондой эле болуп бир ачылып кеткен нерсе бул. Болбосо жок мындай маселе дүйнөдө. Баарыбыздын көйгөйүбүз эми ушул кыргыздын жолу, кыргыздын мамлекети бир келечекте жакшы бизге ата баба кандай бир биз сыймыктана турган мамлекетти таштаса, биз дагы ошонун бир шартын бузбай жакшы нерсе калтырсак деген максатта жашагандарбыз да. Мына менин колумда азыр Барсбек Култегиндин жазуусунан алынган кагазыңыз турат. Алдыкы схемаларыңызды, китептериңизди карап чыктык. Эми биздин акылыбыз жеке меники сиздикине жетпейт, ал турган иш. Бирок мынабуда ушул мамлекеттин куруусун ушуга мындай түшүргөндөй ксерокопиялаган экенсиз. Бүгүнкү тил менен сурагым келип атат. Чойнагай, биз кандай мамлекетти курушубуз керек? Жакшы. Эми ушунун астында биз дегенде өзүбүз кандай мамлекетте жашап жатабыз дегенди башын ачып алсак деп ойлоп атам да. Себеби кандай мамлекет курардан бурда мына 25 жыл болду. Эмне деген мамлекетте жашап атабыз? Эмнеге эле баягы кыйналып, бозуп, чачылып, улам бир президентти кубалап, анан бийлик менен эл эки жээктелип алып эле жешилип бүттүк да, жешилип атабыз да. Мунун себеби каякта? Бир себеби болуш керек да. Мына карасаңыз, биринчи конституциядан баштап эле жалаң мамлекет маселеси, жалаң конституция маселеси канча жолу оңдолду, бирок кайрылып келип эле баягы мамлекет кандай болуш керек деп ушул маселеге такалып атабыз да. Мына азыр ушуну сүйлөшүп атабыз да. Эми бул жерде бир чоң маселе бар да. Жанагы биз баягы биринчи конституцияны кабыл алып атканда, ошону бизге түзүп бергендер, жана Исидорович, Левитин, ушулардын артында турган армия улуттук укукчул мамлекет деп биздин ичибизге эң конституциянын ичине шкаф салышканда канча миналардын баарын тең шкаф салган. Биз баягы глобализм деп айтып атабыз. 60 баштуу ажыдар бизди жеп, союп кетип баратат, жутуп баратат деп атабыз. Бирок бир маселе бар да. Ошол 60 баштуу ажыдардын 6 гана башы сыртта турат. 54 башы биздин ичибизде салынып туруп атат. Жанагы конституция аркылуу салынып коюлган да. Азыркы, мына ушу азыркыга чейин турат. 93-төн баштап азыркы 16-жылкы конституцияга чейин эң Левитин салып койгон фундаменталдуу бизди өксүткөн мындай ичибизден жеп жоготуп аткан система дагы эле туруп атат да. Мен азыр ушуну тап айтып берейинчи. Бул өзү кайсы? Мына парламенттик республикага келдик азыр. Ага чейин президенттик республика жакшы экен да, аны башыбыздан өткөрдүк. Президенттик парламент президентке аралаш, эмне кыларыбызды билбей атабыз да. 1000 жолу буларды өзгөртө берели. Маселе өзгөрбөйт. Маселе эмнеде жатат? Маселе мына 4 неме турат. Биринчи жана адамдын укугу деген маселе бар. Биздин конституцияны карасаңыз, адамдын укугу жана эркиндиктери деп турат. Анан канча ылдыйлап баргандан кийин жарандын укуктары жана милдеттери деп турат. Байкасаңыз, адамда укугу бар, эркиндиги бар. Милдет деген жок болуп атпайбы? Жаранда? Жаранда туруп атат. Эмне үчүн адамда жок болуп атат? Эмне үчүн жок болуп атат? Ушуну сураган киши жок. Адам деп да турат, жаран деп да турат. Эми бул жерде бир маселе бар да. Жанагы
дүйнөлүк адамдын декларациясы деген бар го. Ушуну баягы мунун жашыны жок. Бул өзү еврей эли деген өтө кыйын эл да булар. Биздин заманга чейинки 2,5 миң жыл мурда булардын жана Иудей, анан Израиль деген эки канды болгон. Экөөнүн бирөө Ассирия, экинчисин Вавилон талкалап жок кылганда, ошондон баштап булар кантип өзүбүздүн мамлекетибизди кайра тикелейбиз, курабыз деп ушунун амалын, ушунун айласында жүргөндө, ошентип отуруп укмуш бир системанын баарын ойлоп таап алганда, анан ошонун бирөө адам. Адам десе біз өзіміз түшініп атабыз. Чынында адам деген жана сыртқы адам. Бізге жанагы кредит берип аткан эл аралык валюта фонду, дүйнөлүк банк, ар кандай финанс уюмдары жеке адамдын укугу деп туруп, жеке капиталдын укугун, жеке өзлөрү сыртқы укуктарын баарын мамлекет ишине алып кирип кеткенде, мына бекемдеп алган. Бекемдеп алганда бул бир чоң нерсе. Экинчи чоң нерсе, биз улуттук мамлекетти бийлик бутактары бөлүштүрүлөт деп айтканбыз. Бийлик бутактары бөлүштүрүлөт, бийлик бутактары бири-бирине көз каранды эмес. Укканга жакшы, сот бийлиги өзүнчө болуш керек, аткаруу бийлиги өзүнчө болуш керек, кийлигишпеш керек деп. Ушул конституцияга байланып атканда Жамин Акмалиев, коммунист, анан тегерегинде бир аз кишилер туруп, бийлик бутактарын бөлүштүрүп атабыз. Ушулар бир жок дегенде макулдашып иштейт деген бир норма киргизип коелучу. Кантип таптак эле бөлүнүп алат деп, ушул киши болбой атып, анан берки демократтар болбойт, араңдан зорго бир норма кирип алган. Бийлик бутактары бөлүштүрүлөт, анан макулдашып аракеттенишет деп киргенде, бирок башында ойлонулганда макулдашып аракеттенишүүнүн механизми салынган эмес. Салынган эмес. Ал жөн эле баягы көчтө жазгырган гана сөз болуп кирип калганда сүйлөм болуп. Эми кызыгы ушул 10-жылга чейин келди. 10-жылы Текебаевдин конституциясында буну алып таштады. Жок бул, карасаңыз. Ошол бойдон жана биргелешип аракеттенишет деген. Ошол бойдон азыркы 16-жыл конституцияда ошондой өттү. Бул жок. Мына экинчи жанагы чоң көйгөй бийлик бутактары бөлүштүрүлөт деп коюп, ортодогу байланыштын баарын такыр ажыратып салганда, башкача айтканда бир дене бүтүн оң сол деп туруп мындай 3кө бөлүп таштады, байланыш жок. Бир бүтүн мамлекет бийликти тике 3 бөлүп салды да мындайынан. Кийинкиси жергиликтүү өзүн өзү башкаруу деген бар. Эми бу дагы жакшы, айтканга, мындай укканга сонунда жергиликтүү элге өзүнө укук бериш керек, өзүн өзү башкарыш керек, анан деп көп да. Эми укук илиминде биз өзү унитардык мамлекетпиз. Унитардык мамлекетте республикалык деңгээлден баштап эң аяккы айылга чейин бир туташ бийлик үзүлбөш керек. Бир мамлекеттик бийлик. Мамлекеттик бийликтин айылдык деңгээли, райондук деңгээл, облустук деңгээл, республикалык деңгээл. Бул бөлүнбөш керек. Бизге кандай кылган? Жанагы левитиндер салып бергенде областтык деңгээлге чыгарып койгон, өзүн өзү башкаруу дегенде. Эсиңизде болсо, баягы Жалал Абадта Бекмамат Осмонов жергиликтик облук кеңештин төрагасы болуп шайланганда эч ким тоготпой койду. Акаев тоготпой койду. Араңда зорго алдап солуп атып кызматтан кетиришкен аны. Бул жерде мэр орус тилдүү элге таянып алып князь болуп туруп алды. Акаевди Борис Силаев. Борис Силаев антип туруп алды. Мына жергиликтүү өзүн өзү башкаруу дегендин ар жагында. Чынында жергиликтүү өзүн өзү башкаруу эң түптө айылга чейинки деңгээлде болуш керек да. Мына бир ажыдаар. Биз мына ушулардын баарын жоготмоюнча жанагыдай бийлик бутактарын Түшүнүктүү. Ушунун баарын жазып атканда эми Левитин бир система келип атат, жана еврейлерден түшкөн атайын десант. Бизде кыргыздар жазып атышты да. Кыргыздар отуруп атышты. Ошондон Жамин Акмалиевичти бир мисал келтирип атасыз. Дегеле кыргыз мамлекетинин эми келечектеги конституциясын, келечектеги жанагыдай ажыдаарларды киргизбеш үчүн жасай турган иштерди кыргыз жазат да. Ошол кыргыз кантип түшүнүш керек мына бу биздин схемабызды? Эмнеси менен, акылы мененби, билими мененби, көп тил билгендиги мененби, же көп киши башкаргандыгы мененби, же көп акчасы мененби, эмне жетишпей атат биздин саясатчыларга же жазмакерлерге? Эми бул өз алдынча ойлонуу деген, жана улуттун өзүнүн төл дөөлөтү, улуттун өзүнүн философиясынан бир чукактык кодемде, улуттун жан дүйнөсүнөн алыстык. Бизди көбүнчө жанагы Европадан окугандар, биздики жанагы европалык билимге абдан сугарылгандар болуп, анан улуттугун өзүнүн кайнаган төл дөөлөтүнөн көпчүлүгү куржалак калып, мамлекеттик жетекчилер, мыйзам жазгандардын баары ушул тарбияда болуп калгандар го деп ойлоп атам да мен. Мисалы, мына мен бул жаңы кесип чыгардык.
ушул баш мыйзамдын түздүм мен. Мунун 10-чу жылы жазылган бул. Андан бери 17 жыл, 7 жыл болду. Мен карап чыктым, ошон үчүн берип атам ушул суроонучу. Муну ушул сиз жазгандай кылыш үчүн, анан ошону элге сиңириш үчүн бул бүтүндөй бир муун өтүш керек да. Эми мен андай деп деле ойлобойм. Азыр өзү кыргыздардын мындай дүйнөнү аңдоосу абдан ыкчам кетип баратат да. Мына карасаңыз, сиз эле азыр жакшы саймалуу көйнөк кийип отурасыз. Кыргыздар азыр эски салт санасына заманбап албетте, мурдакы бойдон эмес, бүгүнкү деңгээлге, заман деңгээлинде баарын жаңыртып, жашартып алып келип атат. Оймо чиймесин, кийиминин баары тең. Азыр маселе коомдук түзүлүштү кантип эстегенге такалып келди деп ойлоп атам да. Кыргыз кантип өзүнүн улуттук заманбап Баалуулуктарын ошого негизделген коомун кантип курат, кантип улуттук укукчул мамлекетин курат. Жанагы Левитиндер куруп берген укукчул мамлекет эмес, кантип улуттук укукчул мамлекетин курат деген маселе турат да. Бул үчүн Кыргыз Эл Республикасын түзүш керек. Кыргыз Эл Республикасын. Мына мен ошонун долбоорун бердим. Мунун өзгөчөлүгү эмне? Жанагы айтылган бийлик бутактары бөлүнөт. Бийлик бутактары бөлүнгөндө мерчемдүү учурларда горизонтал байланышын коюп койдук. Ошон 3 бийлик башы кошулуп иштеп турат. Мына үй бүлөдө деле атасы, энеси, баласы күндүз жумуштарына кетти. Кечинде үйүнө келди. Келгенде эртең эмне кылабыз деп үчөөнүн башы кошулуп бир кеңешет да, иштейт да. Бийлик деле ошондой да. Жанагы биргелешип аракеттениши керек деген сөз ушул да. Ушул норманы киргизиш керек. Мен ушуну киргиздим. Биринчи, айылда ана сот бийлигин түздүм айткандай. Сот бийлигин айлык деңгээлге чейин түшүрүп, айылда сот бийлигин түздүк. Мисалы биз азыр эң чечилбей жаткан маселе бир сот бийлиги да. Анын артынан канчалык жанагыдай бирин-бири контролдогон тандоо кеңеш, байкоо кеңештерди деп түзүп кое бергиле, сот маселеси чечилбейт. Бул качан 3 бийликтин башы кошулганда система бирин-бири контролдоп калат. Система контролдойт. Партиялар эмес. Ооба, система, аткаруу бийлиги, кеңеш бийлиги, сот бийлиги өзүнчө иштеп атат. Анан качан башы кошулуп иштегенде анан бирин-бири контролдоп калат да. Жана башы кошулган эмес ушул. Айылда бул 3 айда ошентет, аймакка келгенде 6 айда, республикага келгенде 1 жылда бир. Эми бир республикада кошулуп иштесе болот. Илгери Советтер Союзунда жакшы бир тажрыйба бар болчу. Партиялык чарбалык активдечи. Партия менен кошо, жана чарбалык активдердин баарын чогултуп, бүт баардыгынын башын кошуп, маселени талкуулап турчу. Эми ошентиги болот да. Жана курултай жөнүндө көп сөз кылыптырсыз макалаңызда дагы. Анан жакында ЛТРге да чыктыңар. Курултай жөнүндө му Жаратман элдин гезиттин биринчи бетине өзүңүздүн оюңузду билдириптирсиз. Ошондо мага мындай бир ой келди. Мен курултайга каршы киши эмесмин, анткени бул курултай биздин ата бабадан келаткан бир сөз. Бирок анан акыркы кезде бийлик дагы, оппозиция дагы азыркылар эмес, буга чейинки кеткен бийликтер дагы курултайды ары бери шапшып атып, анын мындай бир маңызын кетирип алышты да. Азыр эми мына курултайга барып да келдиңер, Азимбек Анаркулович жасаган. Бийликте курултай өткөрөбүз деп атат. Дейле кыргыз үчүн курултай эмне? Анан сиз оппонент болуп турсуз ага, кандайдыр бир ошол өзү мындай туруктуу, анан мындай маңыздуу, анан чечкиндүү түрдө баягы оңдой турган жерлеринчи туура ЛТРден да айттыңыз. Деги эле бизге курултай деген эмне кыргыз үчүн? Анан курултай өзүнүн бир тарыхый вазифасын аткарыш керекпи? Ооба. Маселе мындай болуп атат да. Бизде жанагы мамлекет курганда башында айтпадык, бир чоң идеяга таяныш керек, бир философияга деп. Бизде көчмөндөрдүн мамлекеттүүлүк философиясы менен отурук элдердин мамлекеттүүлүк философиясы өзү эки башка. Көчмөн батыштагы элдердин мамлекеттүүлүк философиясы кантип келип чыккан, кантип калыптанган? Байыркы гректердин, римдиктердин, полистердин коом түзүлүп атат дегенде, коомдор. Анан коомдун денесинен мамлекет бөлүнүп чыгып атат да. Коомдун денесинен бөлүнүп мамлекет чыгып атат. Коом менен мамлекет деген эки башка. Демек мамлекет бийлик, Бийлик, коомдун бийлик, ооба, бийлик. Коомду төөлөп, езип турган, аны Маркс баягы аппарат, зорлуктуктун, зомбулуктун аппарат деп атпайбы? Аны Гоббс деген бул Левиафанды аждарга салыштырган, кантсе да коомдун үстүндө туруп алган аппарат деп неме болуп атат да, эки бөлөк. Кыргыздардын түшүнүгүндө коом менен мамлекет деген эки бөлүнгөн эмес да.
Бул чогуу болгон. Жанагы тиякта батышта жанагы уруучулук система кыйрап кетип атпайбы? Уруучулук кыйрагандан кийин жеке менчик келип чыгып атат дагы, булар мамлекет келип чыгып атат, тап келип чыгып атат. А бизде ушул жерде эң бир кызык мындай маанилүү маселе бар да, ойлой турган. Уруулардан кийин бизден уруулар биригип бир нече канатка бириккен. Анан канаттар бирип келтирип 3 оң сол ичкилик болуп баштары кошулган. Анан эл деген түзүлгөн. Эл деген бир учурда мамлекетти билдирген. Бизде башка жакка тилерде коом мамлекет бөлүнүп турса, бизде коом мамлекет деген бөлүнгөн эмес. Анан ошол бөлүнбөгөн коом мамлекеттин бийлиги, элдин бийлиги, ошо курултай бийлиги болгондо, курултайдын өзүндө аткаруу бийлиги да ошонун өзүндө болгон, сот бийлиги да өзүнүн ичинде болгон, кеңеш бийлиги да, мыйзамчы бийлиги да өзүндө болгондо, биз мына курултайды кыргыздын өзүнүн эң түпкү ушул философиясы менен алып келишибиз керек да. Башка айтканда 3 бийликтин жанагы азыркы кеңеш бийлиги, сот бийлиги, аткаруу бийлиги туруп атат. Ошол бийликтин баарынын башында турган, бийик турган элдик мамлекеттик башкаруунун үлгүсүн көрсөтөт. Органы катары коюшубуз керек да, мына эң жогору. Адашуу каякта болуп атат. А башкалар мына мага жакпаганы, мамлекет биякта турат. Мамлекет деген, бийлик деген бул Атамбаев, бул тиги Сооронбаев мисалы, эл деген ким? Дордойдогу базарчы, тиги тоодогу малчы, элди биякка коюп, коом биякта, мамлекет биякта, анан экөөнү кагыштырып чабыштырып атпайбы? Маселе, анан курултайды ушундай түшүнүп атышат. Курултайдан жерден шайланып келип алып туруп отчет бересиң деп атат. Биз дейт, баа беребиз дейт. Эгерде канааттандыралык депсек баа алсаң каласың, эмес десек анда кетесиң дейт. Ушундай бияктан көп маселе бар да. Мисалы жана жогорку кеңештен дагы отчет алабыз дейт да. Жогорку кеңеш дагы шайланма органда. Анда эл шайлаганда, курултайда эл шайлап атат. Эми кантип отчет аласың? Ада өкүлчүлүк орган, бу да өкүлчүлүк орган. Жана Ташиевте болгон чаар баш депутат чыгат. Баягы кимге монда кезеп турду эле го, тиги Бакиев неме алганда 6-жылы конституция жаңыртып атканда протест жасап турду эле го. Ташиевте эле бир чоң муштун депутат чыгат дагы мушташат. Жанагы курултайчылар менен. Менди эл шайлаган дейт. Көрдүңүзбү? Мындай жанагы батыш мамлекеттүүлүк философиясынын нугунан чыгып ойлонуп атабыз да. Курултайды жана Левиттин түзүп берген мамлекеттик үлгүгө салып атабыз. Ошо мен кечөөгүдө да айттым, мына дагы бир башка мисал келтирейинчи. Мына кыргыздын тулпарды желеде турганда тааны деп айтат. Кулунда тааны дейт да. Анан кулунда тааныйт кыргыз, тайында талкалайт минип, кунанында курат дейт, куратып минет, быштысында бышыр дейт, бышырып минет, асыйында асыра дейт, анан алып кетет да. Кыргыз өзүнүн аргымагын асырап алат. Анан ошол аргымакка жана сымпош болгон кушбаш мыкты ери токсаң жарашат да. Кыргыздын өзүнүн аргымагына өзүнүн сымпош эрин токсаң. Эми биз кыргыздын сымпош эрин деп атыштан келген зебирби, куланбы, куланчаар бир немеге токуп атпайбызбы? Жарашпайт да. Же болбосо кечээ айттым мен жана дом палатка, койчулардын дом палаткасы. Кийиз үй. Ошого кыргыздын туурдугун биягынан калап, үзүгүн аягынан жаап, үстүнө түндүк жабууну бастырып коюп атабыз. Сыртынан карасаң, атрибуттары боз үй сыяктуу, түндүгү да бар, үзүк туурдугу бар, бирок ичи эле башка. Мына ошондой башкача айтканда жанагы курултайды киргизиш үчүн а дегенде биз элдик мамлекеттин өзүн түзүп чыгышыбыз керек. Кыргыз эл республикасын түзүп чыгышыбыз керек. Анан ошол эл республикасына жанагыдай өзүнүн философиясында курултайды коюшубуз керек дагы өзүбүздүн мамлекеттүүлүккө келебиз. Түшүнүктүү. Жөн агай, менде бир ой пайда болду да Жантан. Сиз башка дүйнөдө жашагандайсыз да? Башка кыргыздын укура дүйнөсүн журулуштуруп, бизде бүгүнкү күндө башка нерселер, жанагы 60 ажыдар деп атпайсызбы? Азыр 70 ажыдар болуп келатат. Ал 60тан ашып түшүштү. Ал 91-жылы болсо керек. Ушундан улам бир жерден жипти кийимди ыдыратыш үчүн жипти бир жерден тартып алып ыдыратышыбыз керек, Ошол сыяктуу эмнеден баштасак, анан сиз азыр сөз кылып аткан Кыргыз эл республикасын биз түзүүгө түздөн түз кадам жасай алабыз. Ал үчүн биз манасты издешибиз керекпи? Жалпак тил менен айтканда. Же башка шарттар барбы? Сиз момунча алым, момунча ишти жазып окуган адам, демек тарта турган жибин да билесиз, айтпайсызбы ошону? Өзү мен жана сөздүн башында айттык го, улуттук идеология деп көп айтып жүрдүк дагы, анан акыры азыр айткандан уялып калдык.
Manastın 7 osiyatın kança ayttık. Ana Madumarov çıktı. Birimdik arkulu önügüş gerek dep. Antep çıktı. Önüge alıp etkensin de. Mamleketlik tüzülüştün özüne salınış gerek eken da, özüne oңдош керек. Мына мисалы азыркы мага жагып аткан нерсе, президент курултай маселесин көтөрдү го. Ушунда бул киши жакшы ой айтты. Эми муну өркүндөтүп кетиш керек да. Бул киши айтып атпайбы? Жергиликтүү өзүн өзү башкаруунун өкүлдөрү курултайга элдик курултай түзсө болот деп атат. Бул идеясы туура. Себеби депутаттар эл шайлап атат. Айыл өкмөт башчыларынын депутаттары шайлап атат. Булар шайланма өкүл болуп атат. Мэрлерди шайлап атат. Эми кимдер шайланып келип атат, кантип шайлап атат ал башка маселе. Бирок принцибинде президенттикке туура айтылып атат да. Анан эми ушуга жанагыдай коомчулуктун башка өкүлдөрү бар. Мына илим посттору бар, журналисттер бар, активдүү, аялдар конгресси деген бар, академия деген бар. Коомчулук бар. Коомчулук бар. Ошолордон кошуп, квота бөлүп туруп, мында курултай түзүүгө болот да азыр. Анан ушул курултайдын ичинде иштеп, эми азыр Кудай шүгүр бир топ идеялар жыйылып калды. Жана мамлекеттин өзүн идеясын, түзүлүшүн түзүш керек да. Ошол мамлекеттик түзүлүш башкар ордуна коюлмайынча, миң жолу бияктан манас айта берели, комуз черте берели, комузубуз өзүнчө, манас өзүнчө система киргизбей атпайбы? Биз мамлекеттик түзүлүш башкаруунун өзүн, системаны өзгөртүшүбүз керек да. Ал болбосо киргизбейт. Акыркы суроо анан суранам, так кыска жооп бериңиз. 17-жыл жана сиз айткан биз тарыхты бузуп алдык деген башында айтылган сөздөн биз ошол тарыхты түздөөчү тарыхый окуя болот. Биз өлкөнүн президентин шайлайбыз. Мына ушул жерден сиз эмнеге үндөйт элеңиз жалпы кыргыздарды? Кимди алып келишибиз керек? Кандай кишини алып келишибиз керек? Азыр деле карап отурсаңыз, баягы белгилүү бир инсандардын гана тегерегинде жүрүп атат да. Мен айтар элем, биринчи идеясын караш керек, идеалдыга туруш керек. Өзү деле эл ушуга суусап келди. Биринчиден жаңы адамга суусап атат. Анан жаңы адам жаңы идеяны, түбөлүктүү, түпкүлүктүү элдик идеяны алып чыкса, анда эл колдойт эле деп ойлойм. Рахмат сизге. Эми бул Чойнагай, мынанын бардыгы бирден эмес, бир топ көрсөтүүнү уктурууну талап кыла турган эмгек жазып атасыз. Биринчиден мен жалпы ушул акыл эстүү, билимдүү, ушул кыргыздардын келечегине ишене турган, жанагыдай жакшы элдик мамлекетине ишене турган кыргыздардын атынан мен сизге ыраазычылык билдирем. Анткени сизге ишиңизге жакшы жөлөк таяк болуп аткан Эдилбек Сарбаев агайга да ыраазычылык билдирем. Анткени сизди жаз дегенге гана коюп тур, калган менеджерлик биздин тил менен айтканда жакшы ишти өзү колуна алып тур. Арыбаңыз Чойнагай. Анан биздин ушул телевидение менен, биздин радио менен кызматташып туруңуз. Анткени бул идеяны элге сиңириш үчүн сөзсүз телерадиона, сөзсүз журналисттер керек. Урматтуу замандаштар, ушун менен бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз да уктуруубуз да соңуна чыкты. Эфирден кайрадан сиздер менен жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Жылдыз Муслимованын консенсус автордук уктуруусунда ийип отуруп түз кеңешебиз. Анткени максатыбыз бир. Күч бирдикте.